Ошентип 5 күндөн кийин Айда Айбекти аэропорттон Америкага ыйлап узатты. Жүрөгү сыздап кетире албай араң коштошту. Айда болсо дароо өзүн жалгыз сезип, ошол жерде бир нече убакыт тунжурап, оюна эч нерсе келбей олтурду. Андан соң убакыттын канча болгондугун карабай көпкө чейин шаралап басып жүрө берди. Баягы Айбек менен чогуу аралачуу көчөлөр бул жолкусунда эмнегедир караңгы, кунарсыз көрүндү. Үйгө кирип келип, саатты карап, 8-9 саат басып жүргөнүн байкады. Дароо ининдеги сумкасын таштап, керебеттин үстүнө жатып уйкуга кетти. Бир маалда ойгонсо саат түнгө 4 экен. Айбек чалып калып, мен укпай калдым го деп ашыгып телефон чукулай баштады. Ал жерге Айбектен СМС келип калыптыр. Ал СМСте: Айда, мени кечирип кой. Мен сени менен мындан ары жашай албайм. Менин аялым 2 балам бар. Алар жөнүндө мен сага айта албадым. Сен мага үй бүлөмө кете албай, документимди бүтүрө албай жүргөндө кезип калдың. Мен деле сени жактыргам, бирок бул жака кетишим керек болду. Кечире алсаң, кечирип кой. Талак, талак, талак деп жазылган катты окуду. Айда көргөн көзүнө ишене албай, ал катты улам-улам окуп жатты. Кантип, чын эле мени таштап кеттиби? Деп бул окуяны түшүнө албай, башы жарылып бара жаткандай болду. Төшөгүн чапчы ыйлап жатты. Ызасына чыдабай муунуп бара жатты. Көпкө ыйлады, жүрөгү сыздады, айла тапкан жок. Эми кантип мындан ары жашайм? Ичимдеги баланы кантем? Балам төрөсөп кантип иштейм? Апам укса кандай акыбалда болот? Деген ызы чуу, кыйры жок ойлорго батып жатып, бул жерге келе жаткан кыялдарын эстеди. Ошондо бир саамга Айданын көздөр топтоголок болуп, деми басыла түштү. Себеби ошол укмуштуудай кыялдарын ушул күнү таштап кетүүчү бир сүйүүгө алмашканын өзү байкабай калганын сезди. Ошентип Айда учу кыйры бүтпөгөн кыйналган ойлорго батты. 1 мүнөттүн ичинде бүткүл дүйнөсү кыйрап түштү. Дүйнөдөгү эң кымбат адамы, эч нерсеге теңеңиз сүйүктүү адамы ушинтип бир баста алоолонгон отту жалп дедире өчүрүп коерун эч күткөн эмес. Сүйөм деп жалооруган көздөрү менен карап жаткан адам эле ушинтип бир баста бөлөк адамга айланып кетет. Болушу мүмкүн эмес. Кантип эле мен ушундай мамилеге татыктуу болуп калдым? Жан дүйнөм жанчылып баратат. Кантем эми деп күйүп жатты. Айда бир жума бою башын көтөрө албай шалкыйып жатты. Дененин ооруганынан да жан дүйнөнүн ооруганы күч болуп турду. Наргиза Айданын жанынан чыга албай айланчыктап жүрдү. Ошол кезде Айданын абалына токсикоз да кошулуп, кусуп шалдайып эле калды. Айда, карачы эми кыйналып атканыңды. Анан аның аз келгенсип колуңду да түшүрүп салдың. Мындай болбойт да. Эми мындан ары да жашоо уланышы керек да, туурабы? Ушуну менен эле бүтүп калбайт да. Жашай берсең мындайлардын эчен түрүн көрөсүң. Ошондуктан айтаарым, башыңды көтөр дагы жашооңду жакшы жаша. Бул жерде эч кимге өзүңдөн артык ишенбөө керек. Ошондо ушинтип күйүп калбайсың. Кантип күйбөйм Назиреже? Апама кантип айтам деп жаман акыбалдамын. Эми болоор иш болду да. Менимче айтышың керек деп ойлойм. Жок. Мен айта албайм. Апам жакшы эле эрте кое тур деген да укпадым. Айтсам апамды чоң кайгыга салам го. Кайгыга саларың чын. Бирок акыр аягы билиши керек да апаң болгонсуң. Жок. Баары бир айткандан коркуп турам. Азырынча айтпайм. Айда, алтыным, коркпочу. Бизде жакындарың турганда талаада калбайсың. Ушул күндөн баштап Айда өзүн зордоп тургузуп, тырмалаңдап иштеп жүрдү. Оюнда 5-6 ай катуу иштеп, акча топтоп, айылына кетүүгө бел байлады. Ушул күндөрү Айда абдан чарчады. Оюндагы оор жүктөр ого бетер оорлотту. Айда ушул убакта ажырашкандарды, боюнда барларды, түйшүгү барларды жон териси менен сезип, аларга чындап кандай оор экенин сезди. Буга чейин Айда 3 ай апасы менен сүйлөшпөй келди. Жумушта болчу элем деген шылтоо менен СМС жазышып гана тим болду. Анда баары жакшы экенин, бактылуу жашап жатканын эле жазып турду. Айданын ички дүйнөсүндө апасынан уялып да, коркуп да турду. Ошондой күндөрдүн бир күнүндө Айданын ичи катуу ооруп ооруканага жатып калды. Өзгө жерде, өзгөчө абалда калуу кыйын экен. Айда апасын, айылын, жерин ойлоп, сызылып, ыйлап сагынып жатты. Чынында сагыныптыр. Көзүн жумса эле аппак жүздүү апасы, айдың желдүү айылы элестей берди. Айда апасын эстеп жатты. Эшек баспайм деген жери миң басат болуп,
апамдын тагдырын эч качан кайталабайм дечү элем. Эми болсо чүү дегенде эле басмак турсун ашып кеттим го. Кагылайын апакем, мен сиздин айтканыңызды укпаганым өкүнөм ушунчалык. Мага көп насаат айткансыз. Бирок ошонун баарын эмнеге кулак сыртынан кетирдим экен? деп эң мээримдүү, эч качан таштап койбогон, кандай абалда болсо дагы сүйө турган апасын өзгөчө сагынып турду. Анан колуна телефонун алып апасына чалды. Кызым, Аидам, кандайсың? Апа, кандайсыз? Мен жакшымын, кагылып кетейиним. Өзүң жакшысыңбы? Эмне ооруп калгансыңбы? Апа, мен Айбек таштап кетти. Эмне дейт? Койчу кантип эле? Кое турчу кызым, сен жаңылып жаткан жоксуңбу? Силер жаңы эле үйлөндүңөр да. Али келечегиңер алдыда балким анча-мынча уруш талаш болгондур. Кайра эле элдешип аласыңар кызым. Жок апа, Айбектин мага чейин эле үй бүлөсү бар экен да. Ал жака учуп кеткен соң мага кат жазып атпайбы? Апа, мен алданып калдым. Аида шолоктоп көпкө чейин ыйлады. Апасы да бир топко нес болуп эмне дээрин билбей туруп калды. Анан бир маалда: Курган шорду кызым-ай. Бул эмне деген шумдук деге? Кызым, болору болуптур. Ал бүгүн бизден качып, бизди алдап кеткени менен Кудайдан эч жака кача албайт. Адамдын убал сообунан коркпогон акмактын жазасын Кудай эле берсин. Анын да уул кыздары бар чыгар. Кызым, ыйлай берген менен эч нерсе чыкпайт. Андан көрө белиңди бекем бууп, сабыр кылып өзүңдү кармачы. Апа, мен кандай болсом ошол боюнча кабыл алганыңызга рахмат. Кызым, эми алдагы жакта чайналбай эле бул жака келчи. Эгер жолуңа тыйын жок болсо мен салып жиберейин. Баягы алгачкы айлыгымдан деп салып жиберген акчаларың ошол бойдон турат. Тийген эмесмин. Апа, мен дагы бир аз иштесем кандай болот? Себеби... Окчу кызым Аида, ушунун баарын угуп мен кантип тура алам? Жок дегенде сен жарымда болсоң санаам тынч болгон жатпайбы? Жок апа, бир аз иштеп акча топтошум керек болуп жатат. Себеби эмне? Кызым, ары жагыңда айта албай жаткан бир нерсең бардай. Эмне, ошол жактагыларга карызың барбы? Жок апа, эч кимге эч кандай деле карызым жок. Апа, менин боюмда бар. Ошондуктан төрөлө турган бала үчүн бир аз да болсо акча топтошум керек деп ойлоп жаткам. Акча. Бул акча дегениң баарыбызды анга түртүп бүттү го. Кызым, өзүң кош бойлуу болсоң, иштеген жумушуң да оор экен. Андан көрө менин тилимди алып бул жака кел. Бир нерсе болуп ооруп калсаң, сага ким каралашмак эле? Андан көрө бүгүндөн калбай билет карап жолго чык. Аны алам, муну алам деп убара болбо. Канчалык тез келсең, ошончолук эрте санаам тынчтанганы турат. Мени түшүндүңбү кызым? Макул апа. Ооба, баарын түшүндүм. Билет аларым мен сизге жооп кылам. Ушул сүйлөшүүдөн көп өтпөй Аида үйүнө келип калды. Сагынышып калган эне бала көпкө кучакташып ыйлап турушту. Айлаганча тагдырдын жазганына баш ийишип, унчугушпай жашоолорун улантышты. Бат эле айыл арасында ар кандай айын кептер чыгып, бири Аида Москвага барып туура эмес иштерди кылып жүрүп боюнда болуп калыптыр десе, дагы бири бул кыз бир байдын ойношу болуп жүрүптүр деп, кээ бирлери аны аяп, мектепте жүргөндө акыл эстүү эле кыз көрүндү эле. Эмнеликтен анчалык акылсыздыкка барды болду экен байкуш кыз? Ата-энеси деле кой деп тыйып койсо болмок экен дешип, ата-энесин жектегендер да болду. Ушундай желдей тараган түркүн ушактардын айынан Аида көчөгө мурункудай эркин баса албай, чөккөндөн чөгүп баратты. Анын апасы Нуржамал дагы эл арасында өзүн күнөөлүүдөй сезип, өзүнөн өзү кыйналчу болду. Ооба, жакын тааныштарына окуя тууралуу айтып берген. Бирок айылдын баарына кантип далилдеп бермекчи? Айрыкча Аиданын атасы тараптагы туугандары өтө жаман кабыл алышты. Кадимкидей жаман көрүшүп жээришти. Ушундай айын кептердин айынан Аида менен апасы айылдан шаарга көчүүгө аргасыз болушту. Шаар эле аларды кубанып күтүп алган жок. Алар келгенде эле жупуну көрүнгөн, толук шарты жок батирге туш келишти. Батирдин кичинекей бөлмөлөрү, кичинекей терезелери каңырыкты түтөтүп, жашоого тарынган адамдардын маанайын ого бетер бузуп турду. Апасы ары бери чуркап жумуш издеп, бул жерден дагы мектептен полун жууй турган жумуш тапты. Жашоо деген көр турмуш, тартканын ишеги араба, туулдун калдың балаага дегендей эле кыйналган, кубаныч жок жашоо өтүп жатты.
Айдан да ай күнү жетип аман эсен эркек бала төрөп алды. Атын болсо Бакыт коюшту. Ошол күндөн баштап Аида апасы экөөнө жашоо жылмайгандай туюлду. Байкалбастан эле алардын күңүр тарткан үйүнө жарык чачылып жаткандай сезим пайда болду. Кичинекей ымыркай төрөлөгалар менен эле ушунча айлананы өзгөртүү ерине таң калышты. Алардыкына чоң кубаныч келди. Айрыкча апасынын кубанычында чек жок эле. Кичинекей ымыркайды көрө элегине көп болуп, ымыркай жытын унутуп да калган экен. Бул жолу илгерки сонун сезимдердин кайрылып келгенине чексиз кубанып жатты. Бала менен уйкусуз түндөр, жашоо менен алпурушкан күндөр өтүп жатты. Бирок күндөн күнгө Айданын өңү баягыдан дагы кумсарып, көзү шишип, жүдөгөндөн жүдөп баратты. Кантсин байкуш, кантсе дагы бала кезинен өтүп өтөлүк жатып эле чоң турмуштун муштумдарын жебедиби? Эң жүдөткөн эле акча тыйындын жетпегени болду. Апасы экөө ары тартса беркисине жетпейт, бери тартса ары жагына жетпейт болуп, бала төрөлгөндөн бери акча жетпей бир той эле жүдөп калышты. Аида менен апасынын турмушун көрүп жүргөн орто жаштагы сулуу чумак келген Назгүл аттуу кошунасы анча-мынча оокат кечек жагынан жардам берип калат. Аларга аз да болсо көңүл бөлөйүнчү деп атайын келип, баласын эркелетип, бир топ жакшы сөздөрүн айтып, бажырап сүйлөп, күлдүрүп кетет. Уламдан улам жүйдө тартып бараткан Аидага болгон кеңештерин берип калат. Аида, азыр бала кичинекей да. Чынында бала кичинекейинде туура бир аз жүдөйсүң. Бирок жашоо ушундай эле экен деп таптакыр ойлобо. Окусаң, изденсең, кыймылдасаң эле жашоону жакшы жакка өзгөртүүгө болот. Эң негизгиси, сен балаң бир аз турулуп алгычакты чыдай тур. Үмүтүңдү жакшы жашоо бар экендигинен үзбө. Анан берекем. Сага айтарым, мен же башка адам келип канчалык жардам берелик десек дагы, сенин жашооңду өзгөртүүгө кудуретибиз жетпейт да. Биз анда-санда гана жардам бере алабыз. Сен өзүң дагы аны жакшы түшүнөсүң. Биз өзүбүз дагы үй бүлөбүздөгү маселелердин, көйгөйлөрдүн чечилишин дайыма Кудайдан жалбарып суранып келебиз. Ошондон улам Кудай деген куру калбайт экендигин мен билем. Андыктан сен дагы бактыңдын болушун, турмушуңдун оңолушун, балаңдын жакшы адам болуп чоңоюшун Кудайдан тилеп сура берекем. Жашоо менен жалгыз алпурушуп, жалгыз өзүм күрөшөм дей бербе, Аида. Макулбу алтыным? Анан кабагыңды мынчалык сала бербей, жылмайганды үйрөнсөң, жашооңо жеңилдик кошосуң ошондо. Буга ишенип кой. Деп кеп кеңешим берди. Ушул жаңы айтылган сөздөр Айданын жүрөгүнө жагымдуу болду. Жүрөгүнүн түпкүрүндө кичинекей үмүт пайда болду. Ошол күндөн баштап Аида башын көтөрдү. Баласын кучагына кысып отургучакты Кудайдан жалбарып суранат. Тамак жасап жатса дагы, кирлерин жууп жатса дагы күбөрөнүп Кудайдан суранат. Жүрөгү тынчтанып, кубанычка толо баштаган өзү сезбей калды. Ары бери жумуш жасап жүргөндө кыңылдап ырдап калчу болду. Мунусун байкаган апасы дагы ичинен өтө бактылуу болду. Ошентип күн артынан күндөр өтүп, Бакыт 3-кө чыгып калды. Эми болсо Аида иштеп, апасы көбүнчө бала менен болуп калды. Атайын издеп жүрүшүп, жаңы, бөлмөлөрү дагы чоң, терезелери дагы чоң батирге чыгышты. Ошондо Аида менен апасы жашаган үйдүн бөлмөлөрү менен терезелердин чоң же кичинекей болушу адамдын маанайына чоң таасир бере турганын түшүнүштү. Алар бири-бирине эми эч качан кичинекей, караңгы үйдө жашабайбыз деп сөз беришти. Эми болсо Аида дагы, апасы дагы караңгы жашоо бүттү деп абдан сүйүнчкө батышты. Бакыт абдан акыл эстүү бала болуп чоңоюп келе жатты. Аида менен апасы Бакыттын кылыктарына, ширин таттуу сөздөрүнө жүрөктөрү эзиле бактылуу болуп калышты. Апа, кызым. азыр ойлонуп жатам да. Билесизби, бир кездерде өтө бактысыз жашап жатканыбыздай туюлчу. Бирок азыр мен өзүмдү аябай бактылуу сезем. Ошону азыр артка карап баамдап көрсө, жашоого карап жылмайганды үйрөнсөк, жашоо дагы бизге жылмая турбайбы? Назгүл эже мага бир кезде Кудайдан жалбарып суран, анан кабагыңды сала бербей, жылмайганды үйрөн деген кеңеши мага абдан жакты. Чынында Кудай деген куру калбайт экенине ишенип калдым. Кудай биздин жашообузду оңдоп жатат. Эң негизгиси жүрөгүмө жакшы сезимдерди салды. Ошондуктан биздин жашообузга Назгүл эженин келип калганына ушунчалык ыраазымын.
Эми жакшынакай тамак жасап, Назгүл эжени үй бүлөсү менен ушул үйүбүзгө конокко чакыралы, апа. Туура айтасың кызым. Айтканыңдын баары туура. Кудай бизди акырындап жашоо турмушубузду оңдоп келе жатат. Мен дагы ушуга ыраазымын. Ооба, көп создук турбай эле Назгүл эжеңдин үй бүлөсүн чакырып, тамак үстүндө аларга дагы ыраазычылыгыбызды айталы. Аида иштеп дагы, билим дагы алып келечекке жакшы аттанды. Өзүнүн талбай эмгектенген, жумуштун майын чыгара жасаган сапаты бар болгондуктан, ал каяка барып иштебесин бардык жакта аны ошол сапаттары үчүн жактырышаар эле. Аида апасы менен Бакытты эркелетип жакшы багып жатты. Кээ кезде апасы Аидага турмушка дагы чыгуу керектигин айтып калчу. Бирок бул сөздөр Аидага катуу тийчү. Ал сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөө ичет дегендей, анда-мында мамиле курууга умтулган жигиттерди өзүнөн алыс кагып жүрдү. Алардын баардыгы окшош болот деп анын көзүнө баары эле алдамчы адамдардай көрүнүп туруп алчу. Апасы Аиданын мындай ирээндүүсү дагы орундуу экенин билчү. Бирок кызым ушинтип кала бербесин деп, Кудайым кызымды жакшы адамга жолуктура көр деп тиленип жүрдү. Күндөрдүн бир күндөрүндө Аида курбусунун үйлөнүү тоюна барып калды. Той абдан шаңдуу болуп жатты. Ошол тойдон Аида Нурбек классташын жолуктурду. Нурбек экөөнүн көрүшпөгөнүнө 5 жылдын жүзү болуптур. Нурбек жогорку окуу жайлардын бирин ийгиликтүү аяктап жатыптыр. Нурбек мектепте жүргөндө эле шайды от баскан, чапчаң кыймылдаган, жумуштан качпаган, спортту сүйгөн, денеси чымыр бала эле. Эми бул жолкусунда Нурбек андан да өтүп келишимдүү болуптур. Анын үстүнө өткүр дагы жигит болуптур. Аида. Нурбек? О, кандайсың? Жакшы. Ой, кандайсың классташ? Өзүң кандайсың? Жакшы жүрөсүңбү? Рахмат, Кудайга шүгүр. Мен сени көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ошентип Аида менен Нурбек той бүткөнчө кобурашышты. Айылдагы жаңылыктарды сүйлөшүштү, өткөн кеткендерди, балалык кезди, классташтарды эскеришти. Аида, чынында мен сени менен жолугууну эңсечү элем. Ушундай жакшы тойдо жолугушуп калганыбызга сүйүнүп турам. Мен сен жөнүндө айылдагы туугандарыңан кабар алып коюп турчумун. Бишкекте апаң, балаң менен турарыңды да уккам. Анан тойдон кийин жеткирип коеюн. Жашаган жериңди көрүп алайын, катышып туралы. Чынында Нурбек Аиданын башынан өткөргөн окуяларын эче-ак угуп, ичинен аны аячу. Мектептеги жактыруусу ого бетер назик сезимге айланып калган болчу. Бул жолу Аидадагы кайраттуулук менен мээримдүүлүк айкалышып, Нурбектин көзүнө алдагандай сулуу периште сыяктуу көрүнүп жатты. Той бүткүчөктө Нурбек Аидадан эч көзүн ала албай карай берди. Нурбек менен Аида көп жолукчу болду. Нурбек жумушунан кийин ар кандай шылтоо менен Бакытка оюнчуктарды, белектерди алып келгенди жакшы көрчү. Бакыттын бойтоюп, томпоңдоп чуркагандарын, чоң кишидей зирек сүйлөгөн абдан жактырып, ичи элжирей карап отурчу. Бир күнү Нурбек Аидага үйлөнүү сунушун киргизди. Ал күн өзгөчө кубанычка толо күн болду. Аиданын ичинде турмушка чыксам, баламды өгөйлөп койбойбу деген коркунучу бар эле. Бирок Нурбектин Бакытка жасаган мамилеси анын бул ойлорунан кайтууга жардам берди. Ошентип Нурбек менен Аида бирге түтүн булатып жашап калышты. Апасы менен Бакытты кубанычка бөлөп жакшы жашап жатышты. Аида баары бир деле Нурбек Бакытты бирде болбосо бирде өгөйлөп коет го деген кыязда байкатпай көп карап койчу. Балким эми төрөлө турган бала төрөлсө өгөйлөп калбас бекен деген түпөйлүү ойлор дагы басты. Ай күнүнө жетип экинчи уулун төрөп, төрөтканада жатканда Нурбек Бакытты чоңоюп калганына карабай мойнуна көтөрүп алып, эркелетип алып келип жатты. Нурбек Бакытты өз баласындай жакшы көрдү, өзгөчө башкача мээрим төкчү. Бакытты менин бакытым, арстаным, акылдуум деп эркелетчү. Экинчи баласы балканактай, татынакай болуп чоңоюп келе жатты. Нурбектин Бакытка мамилеси өзгөрбөгөнүн, ага өзгөчө мээрим төгүп жатканын көрүп, ар дайым Бакытка деп атайын жакшы кийим-кечек алуу үчүн акчасын камдап базарга чогуу барганы Аиданын ого бетер ичин жылытып, Нурбекти андан да катуураак сүйүп, ага деген сый урматы көбөйдү.